3 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 4-6 май күндөрү тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Туруксуз аба ырайы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. ÖKM тараткан шашылыш билдирүүдө дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экени айтылды. Катмы жайлоосунда жүк ташуучу унаа мектеп окуучуларын тебелеп кеткен окуяда жабыркагандардын саны 35-ке жетти. Алардын ичинен 5 баланын абалы оор. 5 бала реанимацияда жатат. Экөөнү операция жасалган. Алардын боору жана көк боору жарылган. Алар наркоздон чыгып эстерине келип сүйлөй башташты. Абалы оор болгон үчөөнүн көрсөткүчтөрү туруктуу деп билдирди министр Алымкадыр Бейшеналиев. Маалыматка ылайык, жабырлануучулардын арасында мугалим да бар. Ал окуя болгон учурда боз үйдө болгон. Милициядан Сузакта балдарды портер коюп кеткен факты боюнча автомототранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, натыйжада 48 жаштагы айдоочу кармалганын билдиришти. Учурда териштирүү уланууда. Ал арада райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы убактылуу иштен кетти. Министр Догдургүл Кендирбаева бөлүм башчынын күнөөсү аныкталса жоопко тартылаарын билдирди. Министр 3-майда Жалал Абад облустук балдар клиникасына барып, Сузактагы автокырсыктан жабыркаган балдардан кабар алган. Кендирбаева Азаттык басылмасына берген комментарийинде мындан ары коопсуздук маселеси камсыздалмайынча окуучуларды чоң мааракелерге катыштырууга тыюу салынарын белгиледи. Ошондой эле аталган окуяга байланыштуу окуучулардын катышуусу менен өтүп жаткан Ураанын Манас кароо сынагы республика боюнча токтотулду. 2-майда Сузак районунда балмуздак ташыган Hyundai Porter унаасы 35 адамды коюп кеткен. Жабыркагандардан 20сы ооруканага, алардын 5-өө реанимацияга жаткырылган. 2 балага операция жасалып, дагы бир кыздын башына операция кылуу пландалууда. 20-апрелде өлкөдөгү мектеп окуучулары арасында Манас айтуу боюнча сынак башталып, иш-чара Баткен, Ош, Талас жана Ысык көл облустарында өткөрүлгөн. Сузактагы окуя боюнча ÖKМК төрагасы Камчыбек Ташиев Каргашада жабыркагандардан кабар алып, алардын үй бүлөсүнө президенттин фондунан акча бөлүнгөнүн маалымдады. Маалыматка ылайык, жандандыруу бөлүмүндө жаткан 5 баланын үй бүлөсүнө 200 000 сомдон берилсе, калган жабырлануучуларга 50 000 сомдон бөлүндү. Аны менен катар Камчыбек Ташиев абалы оор балдар Бишкекке учак менен жеткирилип дарыланарын айтты. УКМКнын башчысы каргалашалуу окуя коопсуздук эрежелеринин сакталбаганынан жана шалакылыктан, ошондой эле иш-чараны уюштуруудагы кемчиликтерден улам болгонун белгиледи. Мунун баарын иликтейбиз, тиешелүү адамдар жообун алышат. Президент дагы тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги тууралуу сунушту күтүп турат. Коопсуздук кызматынын, милициянын жана прокуратуранын өкүлдөрү бул маселени ийине-жибине чейин иликтеп чыгат деп билдирди Ташиев. Мындан сырткары президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү да жабыркагандарга акчалай жардам берилерин билдиришти. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга жүйөлүү себеп жок болсо Орусияга барбай турууну дагы бир ирет сунуштады. Тим бул билдирүүсүн укук коргоочу Валентина Чупик Кыргызстандыктар Орусияга киргизилбей жатат деген билдирүү тараткандан кийин жасады. Мекеме 2-майга карата аларга Кыргыз Республикасынын жарандарын Орусияга киргизүүдөн массалык баш тартуу учурлары болуп аткандыгы боюнча маалымат түшкөн жок деп билдирди. Бирок министрлик Орусиядагы азыркы кырдаалга жана анын кыргыз жарандарынын укуктук абалына тийгизген таасирине көз салып турат. Мындан сырткары министрлик мекендештерди Орусияда мурда киргизилген кошумча коопсуздук чаралары жана мамлекеттик чек арадан өткөрүүдө күчөтүлгөн режимди токтотконго чейин анын аймагына убактылуу барбай турууну дагы бир ирет сунуштады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 26-апрелде өз жарандарын Орусияга киргизбей жаткан учурлар көбөйгөнүн билдирип, кийин Орусиянын элчисине нота тапшырган. 22-мартта Москванын четиндеги Крокус-Сити холлдо теракт болгондон кийин бүткүл Орусияда Борбор Азиядан барган мигранттарга карата текшерүү, кармоо, агрессия актылары жана депортациялар күчөгөнү айтыла баштаган. Globe Media Free Media Pioneer сыйлыгынын 2024-жылдагы шорт-листине кирди. Бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүн отурлай эл аралык басма сөз институту жана ЖМКны эл аралык колдоо долбоору басма сөз эркиндигин коргогон жана көз карандысыз журналистикага коркунучтар күчөп турган шартта иликтөөлөрдү жасаган дүйнө жүзүндөгү 11 уюмду аныктады. Кийинчерээк уюштуруучулар 11 уюмдун ичинен бирөөсүн тандап сыйлык тапшырат. Белгилей кетсек, Globe 2023 жылыда аталган сыйлыктын шорт-листине кирген.
Аталган сыйлык 96-жылдан бери жыл сайын жаратман маалыматтык агенттиктерине жана ЖМКны коргоо топторуна ыйгарылып келет. 3 майда интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин инновациялык борборунда коопсуз транспорт, куугунтукка каршы инновациялар деген темадагы 2 күндүк хакатон башталды. Иш-чаранын өнөктөштөрү санарип өнүктүрүү, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Акыйкатчы институту баштаган бир катар уюмдар. Мында катышуучулар коомдук транспорттагы балдарга жана аялдарга сексуалдык ылдык көрсөтүүлөрдүн алдын алуу боюнча долбоорлорду иштеп чыгышат. Ошондой эле командалар өздөрүнүн инновациялык идеяларын иштеп чыгып, эксперттер жана катышуучулар менен тажрыйба алмашат. Орусиянын президенти Владимир Путин өлүм алдындагыларды куткаргандыгы үчүн медалы менен 3 өспүрүмдү, анын ичинде 15 жашар Ислам Халиловду сыйлады. Жарлыкта бул медал чукул кырдаалдарда адамдарды куткаруудагы чечкиндүүлүк жана тайманбастык үчүн берилери айтылат. Ислам Халилов кыргыз үй-бүлөсүнүн баласы. Ал 22-мартта теракт болгон күнү Крокус Сити Холлдун концерттик залындагы кийим илүүчү жайда иштеп жүргөн. Теракт учурунда ал 100дөн ашуун адамды кызматтык эшик аркылуу коопсуз жерге чыгарган. 22-марттагы терактта кеминде 145 адам набыт болгон.